Оштон дагы бир үй шашылыш түрдө сатууга чыкты. Биз аркылуу, биз себептүү бул үйдү сатып алып калсаңыздар, биз сүйүнөр элек. Оштогу Кызыл Кыштак айылында Мукуми көчөсүндө жайгашкан. Бул жагы Бекмамат Осмонов көчөсүнөн Объездная трассадан тагыраагы Оазис Алиповардан ушул жерге чейин 2 километрден бир аз гана ашат. А бул жагы болсо Достук границасы тараптан ошондой эле аралыкта кирсе болот. Азыр биз үйдүн короосунда турабыз. Үйдүн короосу дагы, үйдүн алдындагы, үйдүн сырткы фасад жасалгасы өтө сонун экен. Бул жерде 6 бөлмөлүү үй. Төргө чейин очокканалары, жашыл зоналары, бул жакта кухнялары бүт бардыгы сонун курулуптур. Жер аянты 3,6 сотук. Тагыраагы 3,5 сотук десек болот. 3,5 сотуктан бир аз гана ашат. Кызыл китеп, техпаспорт, тиешелүү документтери бардыгы бар, так. Шашылыш түрдө ушул үйдү $130 000 сатууга коюп жатат. Биз ээсинин телефон номерларын ылдыйга жазып койдук. Ошол номерларга азыр чалып айланышып сүйлөшүңүздөр. Суу, свет, септик бүт бардыгы бар. Азыр көчө жакка чыгайын, келиңиздер. Бул жакта мына үйдүн алдына унаа киргизе турган жайы. Үйдүн алдына бир 2-3 унаа батат. Үйдүн сырткы фасады мына бүт жидкий травертин менен кооздолуп жасалган. Асты брусчатка. Потолокту караңыздар. Тыныке фон менен кооздоп жасап, гүлдөп тугандар. Анан жарыктарын дагы коюп койгон. А бул болсо калиткасы, жанында унаа киргизе турган дарбазасы. Келип унааны ачып, бул жактан поворот алып, бемарал үйдүн алдына 3 унааны батырып киргизип койсо болот. Бул негизи тупик көчө экен. Мына 50 метрде караңыздар, Мукуми көчөсү. Ошол көчө менен түз жогору сол тарапка бурулуп эле түп-түз кайсы жакка баягы биз айткан Бекмамат Осмонов көчөсү, светофор, тагыраагы ошо Алиповар Оазиске чыгасыздар. Ал жерде билесиздер, канчалаган кафе, ресторан, самсакана, клиника, нарагы Ош Сити, бул жагы Достук мейманканасы, Достук границасы, акча алмаштыруучу жайлар. Азыр эми Кызыл Кыштак билесиздер, Ошко шаарга карап калды. Бул жер дагы да болсо мындай престижный болуп баштады да. Мында болсо мына 2 терезе турат. Бул 2 терезелүү бөлмө, бул чоң зал мейманканасы. Келиңиздер, мен азыр көрсөтүп берем чекеден. Бисмилла. Ичине киргенде караңыздар. Бул жерге 2 же 3 унаа батат. Ал эми малолитражка кичинерээк унаалар болсо, төргө чейин алып барып койсо болот. Бул жерде мына атайын тепкич жасаган, кафелдеп койгон, бутту чечип, биринчи эле ушу оң жактан 2 бөлмөдөн баштай беребиз. Кириңиздер. Бисмилла. Мына кирип келгенде мында бир чакан бөлмөсү бар, полу жыгач, дуал обой. Андан кийин төрдө болсо мына мейманкана, конок бөлмөсү. Узун туурасы 6-5 30 чарчы метр чыгат. Бүт мына сеп, жүк тизилген, жыйылган. Потолок гипсокартон менен гүлдөнүп жасалган. Дуал обой, полу жыгач. Бул жакта 2 пластик терезеси бар, пардалар илинген. Кирип эле ушундай жашайсыздар буюрса, туугандар. Андан кийин 2 бөлмө кеттиби? Бул жакта дагы 2 бөлмө бар. Анын биринчиси бул верандасы бар бөлмө. Бул жакта мына тапчандуу веранда. Дуалы бүт обой болгон, потолок МДФтен жасалган, полуна линолеум төшөлгөн. А бул жакта бир чакан спальный бөлмөсү бар. Бул эмеректерди да менимче алып кетсек керек. Спальный диван, шкаф купеси менен. Демек бул жакта верандасы, муну менен 2 бөлмө, наракта 2 бөлмө, 4 бөлмө кеттиби? Тиги жакта дагы 2 бөлмөсү бар. Жашаган үйүчү. Аны дагы сиздерге көрсөтүп коелу, келиңиздер. Бул жакка жүрөбүз. Бул жерге келгенде мына чакан тепкич жасаган. Андан эшикти ачып эле бул бөлмөгө кире турган болсок, бул бир чакан бөлмөсү. Дуалы обой, ортодо печкасы бар. Ал печканы кышында иштеткенде 2 бөлмө жылуу ысыйт. Анын жылуулугу бул жакка дагы кирет. А бул болсо отурган үй. Мында өздөрү жашашат, телевизор койгон, кышында жылуу болот. Эшиктери мына алюмин профилдеринен жасаган. Андан кийин туугандар, бул бетке атайын ашкана жасаган. Мына ашкананы караңыздар. Ашканага киргенде мына ушул жерден баштап наркы төргө чейин ашкана эмереги кызыл акрил эмерек жасалыптыр. Идиш жуучу жайы, бул жерде тамак бышырат, микроволновка, наракта холодильник, чай иче турган орундугу бүт бардыгы жасалган. Мына кирип көрүп коюңуздар. Көрдүңүздөрбү мына? Чай иче турган орундугу бүт бардыгы жасалган. Сонун. Полу жыгач, жарыктары коюлган, терезеси, эшиги катар-катар коюлган. Андан кийин туугандар, дагы бул жакка чыгабыз, келиңиздер. Баягы хостчасын көрсөтөлү бул жакта. Бул жерде санузел, душу бар.
Мына жерде мына теплый полдун датчиги турат. Асты теплый пол, полу дубалы бүт кафель, төрү душ, оң жакта аристон, сол жакта күзгү раковина, кир жуучу машина коюлган. Бул тазалык бөлмөсү, санузел. Андан кийин бул жака келе турган болсок, навестин астында очоккана, жасалгасы аябай сонун. Очоккананы өтө зыңкыйтыптыр. Идиш жуучу жайы. Бул жерде болсо мына газ электропечкасы, кичи казан, чоң казан, моорулары менен кафелдеп сонун кылып жасаган. Андан кийин бул жакта болсо отункана, кладовка. Андан кийин бул жакта сырткы ажаткана. Бул сырткы ажаткана дагы жакшы жасалыптыр. Мынакей, эшиктери коюлган. Мында болсо кир жайуучу жайы, бассейн жай, мында болсо жашыл зона. Мына декоративный гүл дарактарды отургузуп коюптур. Мына кошуна тараптары бүт көрүп турасыздар, мына тыныке, шифрит каражаттарынан тосулуп жасалган. Анан түнкү жарыктарын да коюп коюптур. Көрдүңүздөр, бра лампаларды коюп койгон. Ал түнү мына кооз жанып турат экен да. Ушул туугандар, эч нерсеси калган жок. Анан үйдүн алдына келгенде, мына жерде дагы бир жашыл зонасы бар. Навес түнкү жарыгы менен поликарбонат менен жабылган. Бул жерде болсо мына жашыл зона, решетка тосмо менен тосулган. Ичинде болсо мына гүл бакча. Мына жерде 6 тонналык суу кампасы бар. 6 куб суу батат. Бул жерде мына шланга өткөн, мына жерде кранттан суу чыгып турат туугандар. Ушул үй көрүп алдыңыздар. Аябай жакшы жер. Кызыл Кыштак мына Айыл өкмөттүн центрине аябай жакын. Мектеп бар, мечит бар, аябай жакын. Автобус, маршруткалар каттайт. Өтө сонун локация бул жерчи. Өтө сонун локация. Эгер жаккан болсо, экрандагы номерларга чалып айланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Баасы $130 000 кеми бар. Шашылыш сатылат туугандар, шашылыш. Келесиз, кирип эле жашайсыз. Бир үй бүлөгө мынандай жетет бул үйчү. Сонун туугандар. Болду. Биз кызматтабыз. Видеого бир лайктан басып, комментарийден жазып бөлүшүп коюңуздар. Эгер үйдү биз себептүү ала турган болсоңуздар, анда биз сүйүнөр элек. Бир күн чакырарсыздар конокко. Силер себептүү, силерден көрүп, тез кабардан көрүп биз үй алдык эле. Силер себепчү болдуңар. Келгиле бир чай берели деп, мына жерде бизди чайга чакырсаңыздар, балким биз келип дасторконуңуздардан ооз тийип батабызды берип кетебиз. Ошол күндө Аллах таалам насип кылсын. Мунун баары жакшы ниет, жакшы максат, тилек. Бар болуңуздар, кызматыңыздарда бололу.